Жол тосуп чыккандар Саруудагы болуп жаткан митингдердин лидери Айбек Сарыбаевди 2-февраль күнү кармап кеткендигин себеп кылышууда. Жергиликтүүлөр буга чейин кармалып суракта жаткан балдарды бошотуу жана саясий куугунтуктоону токтотууну талап кылышууда. Бизде бир гана катуу эң тура турган талабыбыз болду. Ошол мурдагы подстава менен $3 миллион сура деп подстава менен кармалган Курман бактары менен жунушпай бермектен баштап көчөккө акыркы кармалган Сарыбаев Айбекке чейин бошотулмайынча жолубуз эч качан ачылбайт. Bir ay болсо bir ay турат, bir жыл болсо bir ай турат. Жол эч убакта ачылбайт. Жол тосуулардан улам айылдарына каттай албай жаткан карапайым эл кыйналып, күндүн суугунда Саруу айылын жөө басып жатышат. Алар чогулуп Саруу элин жолду ачып берүүсүн суранууда. Ошондой эле мындай абалды токтотуп, элди тынчтандыруу максатында жерине келген Жети Өгүз районунун акими Дамир Моңолдоров дагы жол тоскондорду ынтымакка чакырганы менен алар бир сөзгө келе алышкан эмес. Бир жолу сүйлөшүүлөр жыйынтык берген жок. Көрдүңөр, алар өзлөрүнүн ойлорунан кайтпай тургандыгын айтышпады. Анан эми бул жагдайда билбейм дагы райондун жетекчилиги, коомчулугу ойлонуп дагы кандай бир демократиялык дагы кандай жолдорду пайдаланабыз, колдонобуз ошону азыр ойлоп атабыз. Бүгүн айылдын эки башына тең боз үйлөрдү орнотобуз деген сарулуктардын мындай кадамга барышын бир топ эл жактырган эмес. Алардын айтымында бир айылдын элинин кылган ишинен улам Ысык Көл облусунун карапайым эли кыйналып кетти. Билбейм, азыркы күндөрдө ушундай бир мода болуп калдыбы, кичине бирдеме болсо эле жол тозо калып эле аны токтото калып, муну токтото калбарын, кимдин канча күнөөсү бар экен, менен биздин карапайым элдин канча иши бар. Чындыгындачы аны ким ар кимдин өзүнүн кылган ишин эми тескеп ала турган эле органдар бар да. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысынын маалыматына ылайык, азыркы тапта Ысык Көл облусунун башка аймактарында Саруу элин тынчтанууга чакырган анти-митингдер өтүп жатат. Учурда ошол Барскон, Тосор, Тамга айылынын тургундары, андан кийин Кызыл Суу, Оргочо, Балтабай айылынын тургундары да, башка айылынын тургундары да ошол Саруу айылдарга мындай мыйзамсыз кадамдарга барбасын талап кылышууда. Саруудагы акыркы тапта болуп жаткан окуялардын артында айрым кызыктар тараптын өкүлдөрүнүн тиешеси бар экенин күлели болжолдошууда. Канча саятчылар келип булар менен жолугушуп өткөндү, бекеринен эмес да. Булар жолду тосуп, машиналарды, элдерди тынч койбой иштерине тоскоол кылып атышат. Учурда абал тынч, эч кандай кооптонуу жоктугун расмий бийлик өкүлдөрү билдиришүүдө. Канткени менен тынчсызданууну жаратып жаткан өлкөдөгү окуялар ар кандай суроолорду туудурууда. Калктын калың катмары тынчтыкты каалап, бул сыяктуу жаңжалдардын болбошун каалап жатканын серепчилер айтып келишет. Кундуз Сырдыбаева, Жакшылык Чортонов, Ысык Көл облусу, Күн Сереп.